Бишкекте катуу шамал болуп, бактарактар кулады. Бишкекте катуу шамал катталып, бактарактар кулаган видеолор тарап жатат. Буга чейин ОКМ маалымат таратып, Бишкек менен Чүйдө ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен шамал катталарын эскерткен. Ветер чего хочет? Ветер чего хочет? Шалить. Шалить. Ешь, спать. Ешь, спать. Бишкекте жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн дубалы катуу шамалдан кулап калды. Курулуш Репина 218 дареги боюнча орун алган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Булак Арча медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Күндө почти 10 жолу жок дегенде мына сирена ойноп турат. Мына азырда болуп атат, мына настоящий время, мына ушул убакта. Украина Орусиянын Курск аймагына сок курууда. Мигранттар кантти. Украина аскерлери 6 август күнү Орусиянын Курск облусуна кирип барган, интернетте жарыяланган видео жана сүрөттөрдөн согуштук учактар сок куруп жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү бийлик өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аймакта Борбор Азиялык 6 миңдей мигрант бар. Биз Курск облусуна жайгашкан Малик менен байланышып, ал жактагы кырдаалдан кабар алдык. Күнүнө жок дегенде дээрлик 10 жолу сирена угулат. Мына азырда болуп жатат. Мына дал ушундай. Малик Орусиянын Курск облусунда абадан аягай жаңырганын айтып жатат. Кайда болсо да мекендештерибиз аман болсун деп тилек кылабыз. Бишкекте дайынсыз жоголгон 10 жана 7 жаштагы кыздар изделүүдө. Бишкекте бир тууган кыздар дайынсыз жоголду. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, алардын бири 10 жашта, экинчиси 7 жашта. Милицияга кыздардын атасы кайрылган. Ал 2014-жылы туулган Гузель Назарматова жана 2017-жылы туулган Айша Назарматова аттуу кыздары 8 августта саат 8:11 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Учурда милиция кызматкерлери дайынсыз жоголгон кыздардын жүргөн жерин аныктоо боюнча издөө иш-чараларын Дайынсыз болуп жаткан кыздарды көргөн билгендер болсо 0999 96 15 06 0704 10 27 02 жана 102 номерлери аркылуу кабар берсеңиз болот. Булак Сокол медиа. Кыргыз балбандары Парижде тамак ичип отурат деген видео боюнча түшүндүрмө беришти. Кыргыз балбандар Парижде тамак ичип отурат деген видео Бишкекте тартылган. Бул тууралуу Маданият министринин орун басары Марат Тагаев билдирип, видео менен бөлүштү. Урматтуу достор, Олимпиада башталгандан бери айрымдар жамандык эре издеп жатышат да. Элдин маанайын бузбагылачы сураныч деп жазды ал. Буга чейин соц тармактарда кыргыз спортчуларынын тамак ичип жаткан видеосу тараган. Видеонун Олимпиада оюндарында тартылганы айтылып, коомчулукта талкуу жараткан. Айсулуу Тыныбекова нигериялык атаңдашын жеңди. Айсулуу Тыныбекова Париждеги Олимпиада оюндарын жеңиш менен баштады. Ал өз оюнун 9 августта эркин күрөш боюнча турнирде 62 кг чейинки салмак жээнине баштаган. 1-8 финалдагы кыргызстандык атаңдашы нигериялык Эстер Каловолеми болду. Тыныбекова 4-1 эсебинде жеңишке жетип, чейрек финалга чыкты. Анын кийинки атаңдашы Несрин Бас, Туркия. Кайла Миракл АКШ жупунун жеңүүчүсү болмокчу. Бишкектин чет чакасындагы Өскөн Ордо жаңы конушунда өрт чыкты. Маалыматты ОКМден тастыкташты. Өскөн Ордо конушунда ачык аянтта кураган чөптөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө саат 17:15 Октябрь райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Кошумча маалымат берилет дешти.
Курскеге өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Соңку маалыматтар: Россиянын Курск облусундагы абалдан улам федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жер алды деп аныкташып, чечим кабыл алынды. Бул туурасында РФтин ОКМ билдирди. Бүгүнөн тагыраагы 9 августтан тарта Курск облусунун 8 районундагы жашоочулар үчүн интернет жана байланыш бекер болмокчу. Бул өзгөчө кырдаал режими алынганга чейин жеткиликтүү болуп турат. Эске салсак, 6 августта Украинанын 1000ге жакын аскердик күчтөрү Курскинин Суджан районунун тилкелерин басып алууга аракет кылган. РФтин куралдуу күчтөрүнүн генштабынын башчысы Валерий Герасимов россиялык аскерлер Украина армиясынын аймакка илгерилеп кирген аракетин токтотконун маалымдаган. Ал Курскидеги операция каршылаштын талкаланышы менен аяктарын айткан. Булак Спутник Эжи.